Elhamdülillahi vahdahu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly musulman bir tuğandar. Allah Taalam bardığımızdan tutkan orozabızdı, okugan tarawih namazlarыбызды kabul kılsın. Dagı ele sizler menen ekran arkылуу boş birim telekanal arkылуу baylanıştabыз. Sizlerдің кандайдыр bir ушундай бизге дин жаатында орозо тууралуу сурооңуздар болгон болсо, WhatsApp номерубуз экран алдында жазылуу, биз менен байланышта болуп кайрылсаңыздар болот. Албетте биз сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, караңыздар, Алла Таала бийик орозо айында бизге ушундай бир тутканга насип кылып, бул айдагы аяктап баратат. Бул айдын саналуу эле күндөрү калды. Муфтияттын ушундай айтысы боюнча биздин орозо кармай турган күнүбүз 5 эле күн калды. 5 күндөн кийин 6-чы күнү айт болуп эсептелинет. Ошондо 4 күнү арапа, 5 күнү айт. Эми бул айдагы бүтүп баратат. Алла Таалам бардыгыбыздын ушул айдагы кылган ибадаттарыбызды, туткан орозолорубузду, бул айдагы кылган жакшы хайыр, ихсан, садакаларыбызды, орозо питирлерибизди ушундай кабыл кылсын. Эми бул айда бүгүнкү өтө турган темабыз деле ушул орозо ай тууралуу, жана садака фитир тууралуу, жана кадыр кече, жанагы акыркы күнкү айт тууралуу сиздер менен сөз кылмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эми бул айда биздин орозо туткан орозобузда бир аз ката кемчилдиктер болушу мүмкүн. Орозодо бир аз бир кенебездик амалдарды кылып алышыбыз мүмкүн, жалкоолук кылып коюшубуз мүмкүн. Орозодо бир ушундай бир терс көрүнүштөрдү кылып коюшубуз мүмкүн. Ошол кемчилдиктерди жоюш үчүн, ошол кемчилдиктерди кетириш үчүн Алла Таалам бизге ушундай садака фитир бергенге буйруган. Бул ар бирибиздин ушул берген садака фитирибиз ушул орозо айындагы кетирген кемчилдиктин бардыгын жууп жок кылат. Ошол себептен садака фитир бизге айтылган. Эми акыркы күндөр калды. Ушул кимиңиздер садака фитирлериңиздерди берилек болсоңуздар, садака фитирлериңиздерди бериңиздер. Акыркы күндү ушундай бир чоттобостон биз орозо питирлерибизди арыздардан берип алган жакшы болот. Ошол себептен эми андан кийинки бул айдагы эң эле өзгөчөлүү күн бул кадыр кечеси. Баштагы сиздер менен эфир аркылуу байланышта болгонубузда дагы бул кече тууралуу дагы сиздерге терең ушундай бир айтып бир аз жеткиргенбиз. Эми дагы эле болсо дагы бул кадыр кеченин өзгөчөлүгү тууралуу бир аз сиздерге сөз кылайын. Андан кийин биз ушул айт намазы тууралуу бир аз сөз кылып бермекпиз. Эми кадыр кечесин мен сиздерге айттым, пайгамбарыбыз сахабаларга айтканда, ошол сахабалардын урматынын себебинен Алла Таалам бизге ушундай бир кадыр кечени түшүргөн. Сахабалар пайгамбарыбызга кайрылды: "Я Расулалла, мурунку коомдогулар, мурунку адамдар болсо аябай узак жашашкан, алар аябай көп динге ушундай кызматтарды кылып, ушундай жакшы дин үчүн мээнет кылып, ушундай жакшы амалдарды кылышкан. Эми биздин жашыбыз ашып барса 70 жыл, 80 жыл, 100гө чейин гана биз анчалык амалдарды кыла албайт экенбиз, анчалык жашай албайт экенбиз, Алланын алдында анчалык ибадат кыла албайт экенбиз. Алла, анда биз ошондой сооптардан ушундай бир кургалып, эч кандай ага эге боло албайт экенбиз" деп ушундай бир динге болгон, амалга болгон ушундай бир кызыгуусунун себебинен Алла Таалам ошол убакытта, ошол мажлис бүтө элек учурда эле Алла Таала пайгамбарыбызга аят түшүрөт. "Инна анзалнаху фи лайлатил кадр" деп ошол сүрөнү түшүрөт. Эми Алла Таалам ошол сахабалардын урматына ушунчалык динге кызыккандын себебинен Алла Таала ошондой бир ийгиликке жетиш үчүн, ошончолук савапты көп табыш үчүн, ошончолук ибадатты кылыш үчүн
Алла Тааlam аларга ушундай бир кадыр кечени түшүрдү. Эми анын башында деле айтып өттүк. Алла Тааlam айтып атат, чындыгында биз силер үчүн кадыр кечени түшүрдүк. Ал кече 83 жыл 4 ай кылган ибадаттан артык деп атат да, 1000 айдан артык деп атат. 1000 айды жылга салыштырганда 83 жыл 4 ай болот экен. Эми биз 83 жылга чыгабызбы, чыкпайбызбы, 83 жылга чейин ибадат кыла алабызбы, кыла албайбызбы, же биздин таза ибадатыбыз 83 жыл болобу болбойбу белгисиз. Ошол себептен бизге ушундай бир мүмкүнчүлүк берилди. Ассаламу алейкум. Алла Таалам баардыгыбыздын туткан орозобузду кабыл кылсын. Баардыгыңыздардын ушундай бир жакшы ифтарлык кылып, жакшы ушундай тамагыңыздар таамдуу болсун, таттуу болсун, биз менен бирге болуңуздар. Эми сиздер менен кайра эле уланта турган сөзүбүз ушул кадыр кечеси тууралуу. Бул кече азыркы күндө бизге белгиленди, 31-нен 1-ине караган түн болуп белгиленди. Ошого бул кечени ушундай бир ибадат менен, Алла Тааланын алдында тоба истигфар менен, ушундай кечирим суроо менен жана ушундай бир жакшы зикир болобу, Куран окуй алабызбы, жакшы тилек ой максаттарыбызды айтып өткөрө турган болсок, Алла Таалам бизди ошондой 83 жыл кылды деген ибадаттын сообун берет. Ал 83 жыл 4 айдын ибадаты дагы ушундай ибадаттын сообу деп айтылат. Күндүзү кечке орозо тутуп, түнкүсүн уктабастан таң атканга чейин ибадат кылгандын сообу деп айтылат. Эми биз 83 жыл анчалык кыла алабызбы, кыла албайбызбы? Алла Таала бизге ошондой бир сахабалардын урматынан ушундай бир күндү насип кылыптыр. Биз ошол кечени бир жакшы тилектерибиз менен кыла турган болсок, ар дайым бизге Алла Таалам ушундай бир жакшы ийгиликтерге жеткенге бир жардам берет. Эми караңыздар, жылына бир эле жолу, жылына бир күн гана, ошол күнү гана ушундай бир жакшы ибадаттарды өткөргүлө деп Алла Таала бизге буйруган. Бизди ушундай бир ай ушундай күнү түнү уктабастан ушундай ибадат кылгыла деген нерсе айтылган эмес. Бул кадыр кечени тосуу дагы биз үчүн бир мажбурий, ушундай бир өтө кыйноо деген дагы маани эмес. Ошого биздин кимибиздин динге болгон кызыкчылыгыбызды болсо, ошолубуз ибадат кыла турган болсок, иншалла ошондой сооп үмүттарга ээ болобуз. Эми ал түнү биз караңыздар, азыркы күнү кечкисин оозду ачабыз, таравих намазын окуйбуз, андан кийин кичине бир аз отургучаңдык эле 11-12 болот. Кайра 3-тө туруп, эртең мененки саарлыкты ичебиз. Ортолукта бир 3 эле саат гана убакыт болот экен. Ошол 3 эле сааттык убакытыбызда биз ушундай ибадаттарды кылсак, эгерде апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз болсо, алар мечитке бара албайт. Мисалы, алар болсо бир жерде чогулуп, же тууган урук менен, же болбосо ушундай өздөрүнүн үйүндө эле бала чакасы менен жакшы тамактарды кылып, жакшы ой тилектерди кылып, ошондой тосса болот. Жана ошондой эле аталарыбызбы, агаларыбызбы, инилерибиз боло турган болсо, мына мечиттерде кадыр кечесин тосконго мүмкүнчүлүк бар. Ар бир жерде ушундай мечиттерде баягындай баяндар болот, жакшы сөздөр айтылат, каалоо тилектер айтылат, дуалар болот. Ошолор менен шериктешип, кадыр кечесин өткөрсөңүздөр дагы сиздер үчүн бир аз кызыктуу болот, жеңил болот. Алла Таалам баардыгыңыздардын ошондой жакшы кылган ниеттериңиздерди кабыл кылсын. Азыр бизге бир аз немеде суроо бар экен, ошол суроого дагы кичине кайрылып койсок. Ассаламу алейкум. Биздин айыл райондун убактысы менен ооз жаап, ооз ачып атат. Район менен айылыбыз 1-2 мүнөт айырма бар экен. Орозолор эмне болот дейт. Эгерде 1-2 мүнөт разница болушу мүмкүн. Себеби азыркы күндө муфтияттан бизге баягындай орозо тутуунун календары жана баягы намаз убактысынын календары жазылып берилген. Ошол убакты менен тутуп, ошол убактысы менен ача турган болсок туура болот. Ал ар бир райондордуку керек болсо кээ бирки айылдардыкынан бери ал календарда жазылуу. Мисалы 1-2 мүнөттөн
Ош, Бишкек ошондой экөө айырмалануу жана ошондой эле ар бир райондордун ортосунда 1-2-3 мүнөттөн айырма болуп калышы мүмкүн. Ошол айырма аркылуу кармап тута берсеңиз орозоңуз болот, кабыл болот. Дагы бизде байланышта бар экен. Саламатсызбы, эгерде орозо болсо духи себинсе ачылабы же ачылбайбы дейт. Орозо учурунда духи себинсеңиз, крем коюлса жана ошондой эле башка баягындай май коюп, чач өстүрө турган майларды коюп, ошондой же майланып ушундай нерселерди кылса, ооз ачылбайт, орозоңузду уланта бересиз. Саламатсызбы, орозоңуз кабыл болсун, Аллах сизден ыраазы болсун. Менин суроом, күйөөм менен эч тынч жашай албайтам, кызганам, оюм жаман жака кете берет. Кантип арылсам болот? Жаман ойдон азыр күйөөм Москвада, мен Кыргызстанда дейт. Эми караңыздар, эми азыр ушундай бир турмуштун бир шарттарына байланыштуу канчалаган туугандарыбыз ушундай бир өздөрүнүн семьясынан алыстап бир башка чет мамлекеттерде жүрүшөт, жылдап жүрөт, айлап жүрүшөт. Ошого байланыштуу бир биздин өзүбүздүн тиричилик шартыбызга байланыштуу ошондой болгондун себебинен ошондой болуп атат. Негизинде аял эркек бири-биринен анчалык бул алыстабай бирге жүргөнү эң жакшы болот. Ошол алыстагандын себебинен башка жерде жүрөт ал, сиз башка жерде жүргөндүн себебинен ортолукта бир ушундай келишпестиктер болот, кызганыч пайда болот, ал кантип жүрөт экен деген бир ой пикирлер кетет. Ошол себептен эң биринчи бунун бир сиздерге бир мындай эмеден арылуунун себеби бирге болуңуздар, бирге болуш эң биринчи негизги максат. Анан ал деле мүмкүн ал жакта туруп кызганып атышы мүмкүн, эмне болуп атат деп атышы мүмкүн. Сиз бул жакта туруп анан эмне болуп атат деген ой кетиши мүмкүн. Болбогон жаман ойду менен ушундай бир семья бузулуп калышы мүмкүн. Караңыздар, азыркы күндө ушундай бизде ушул семьянын ортосунда келишпестик аябай күчөп атат, аябай көбөйүп атат. Болбогон бир нерсенин себебинен бири-бирине ушундай талак берип коюп атат. Эми бир туугандар, эгерде талак маселесине бул маселе жетип кала турган болсо, анда биздин жашообуз жашаганга же жашабаганга чечилип калышы мүмкүн. Ошол себептен болбогон нерсе аркылуу уруш жаңжал кылбастан бир туура багытта алып кеткенге көңүздөр тең ушундай бекем ниет кылыңыздар, ошону бекем кармаңыздар. Эми күйөөңүзгө айтып көрүңүз, ал менен туура кеңешип көрүңүз. Эгерде ал жакта мүмкүнчүлүк болсо, сизди алып кетип ал жакта бирге турганга, анда сиз ал жака барып бирге чогуу иштегениңиз жакшы болот. Эгерде мүмкүнчүлүк болбосо, анда эми сиз дагы бир аз андай шайтандын бир жаман оюнан бир аз алыс болушуңуз керек. Эми негизинде шайтан үчүн бул бир адамды өлтүрүш, бир адамга жала жабыш, бир адамды жалган сүйлөтүш, бир адамды ушундай бир жаман күнөө иштерге алып барыш эч кандай бир чоң күнөө болуп эсептелбейт алар үчүн, шайтандар үчүн. Шайтан үчүн эң чоң күнөө амалы, алардын сүйүнө турган амалы ушул эки жаштын ортосундагы бир турмушту бузуш алардын эң чоң амалы болуп, адам өлтүргөндөн дагы чоң амалы болуп эсептелинет. Ошон үчүн Алла Таалам экөөнүн ортосундагы бири-бирине болгон сүйүүсүн, мухаббатын, бири-бирине болгон урмат сыйын дагы садака деп жазган. Садака деп эсептеп совабын берет. Бири-биринин оозуна ушундай бир тамак салабы, жей турган кандай жакшы нерселерди салса дагы Алла Таалам ошонун тарабынан ушундай садака деп ушундай соваптарды берет. Бул бир гана ушундай эки жаштын ортосундагы өзгөчөлүк болуп эсептелинет. Ошого ар дайым сиздер мындай бир экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы бир чоң бир көйгөйгө алып бара турган бир жолго барбаңыздар. Валейкум ассалам. Орозо айыт канчасында болуп атат дейт. Орозо айытты азыркы күндө белгиленип атат. 4 күнү арапа, 5 күнү айыт болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, 4 күнү акыркы орозону кармайбыз, 5 күнү эрте менен айытка барабыз. Саламатсызбы, орозоң кабыл болсун. Менин атым Айдана, бирок азан чакырылган атым Айзада. Кайра Айдана деп азан чакырыш керекпи дейт.
Эми кайсыл атты сиз жакшы көрөсүз? Айдана деле бул мындай аябай жакшы маанидини берген ат, жана жагымдуу ат. Айзада дагы ушундай бир жагымдуу ат. Экөөнүн кайсынысы сизге көбүрөөк жаккан болсо, ошол атта боло бериңиз. Эгерде Айзада деген атты азан чакырып айтылган болсо болду. Айдана деген атты азан чакырып кайра ушул атымды эчтин кереги жок. Айзада эле боло бериңиз. Бул аябай жагымдуу ат. Ошого Алла таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум. Менин суроом, жолдошум менен көп урушабыз дейт. Өзүбүздүн үйүбүз жок, квартирада турабыз дейт. Үй жай салайлы, акчаны экономдо десем сөгүп урганга чейин барат дейт. Туугандарына чачына берет акчаны дейт. Эми караңыздар, жашообузда баардыгыбызга үй болуш жана ошондой эле бир жакшы туура турмушту зарылчылык нерсебизди кылышты бул шарияттын өзү бизге буйруйт. Ошондой бир үй салып, жайлангыла, зарылчылык нерсени ушундай эмгек кылып, ал нерсени тапкыла, халал жактан ушундай ырыскыга тапканга аракет кылгыла деп Алла таалам ошондой нерсени бизге буйруган. Ал нерсени кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз ар дайым жалкоолуктан ушундай пана тилеген. Аллахым, мени ушундай жалкоолуктан пана тилеймин, ошол нерседен мени сактагын деп айткан. Эми караңыз, сиз ойлонушубуз керек, качанга чейин биз квартирада турабыз, балдарыңыз чоңойот, эртең аларды үйлөп жайлаганга туура келет. Ошол себептен ушундай бир жакшы шарттарды коюп, жакшы пландарыңызды алдыга коюп, ошонун үстүндө амал кылганга Алла таалам сизге дагы жардам берсин, ошого үстүндө аракет дагы кылыңыз. Эми сиздер менен дагы бир аз азыр суроолор аябай көп болуп атат. Сиздерге дагы бул эфирден кийин суроолоруңуздарга жооп бергенге дагы аракет кылабыз. Азыр жанагы өзүбүздүн айтып аткан маселебиз тууралуу дагы бир аз кайрылсак, ошол 31-бирине караган түнкү 3 сааттык, 4 сааттык ибадатыбызды ушундай жакшы тосуп бергенге аракет кылайык. Эң биринчиси, ошол түнү биз ла иляха иллаллах калиманы көбүрөөк окуюк. Алладан Алла мени кечир деп дуаларды кылып, истигфар кылышты көп окуюк. Жана үчүнчүсү, Алла Тааладан Жаннатул Фирдаусту сурайык. Аллахым, мени дүйнөдөн кеткенден кийин Жаннатул Фирдаусту насип кыл деп ушул дуаны кылайык. Жана Алла Тааладан бизге төртүнчү нерсе, Аллахым, мени тозогуңдан сакта. Мен дүйнөнүн кыйынчылыгына чыдай албайм. Мен тозоктун отуна кандай чыдайм, дозоктун кыйынчылыгына кандай чыдайм, Алла. Менин кандай кемчилдиктерим болсо кечиргин, Алла. Алла, сен кечиримдүүсүң, ушундай мээримдүүсүң деп, ушундай биз жакшы дуаларды кылышыбыз керек. Ошол дуаларды кыла турган болсок, Алла таалам пайгамбарыбыз деле ушул дуаны кылганга бизге буйруган. Бир күнү Айша энебиз пайгамбарыбыздан сурайт: "Я Расулалла, эгерде мен Кадыр кечесин тапкан болсом, ал күнү мен кандай дуаларды кылайын?" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эгерде Кадыр кечесин сен тоскон болсоң, ошол күнү сен ушул дуаны кылгын" дейт. Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң. Аллахым, менин кетирген кемчилдиктерими кечир деген ушул дуаны гана үйрөткөн. Ошон үчүн бул айда кечирим ай, Алла таалам бизди кечирет, өзүнө сүйүктүү кылат. Ушул сүйүктүү болуш үчүн дагы Алла таалам бизге Куранда ушул аятты түшүргөн. Инналлазина аману ва амилус салихат саяжалухумур рахману вудда. Алла таалам айтып атат, ошол адамдар, Алла таалага иман келтирген адамдар үчүн жана жакшы амалдарды кылган үчүн, салих бирөөлөргө жардам кылган адамдар үчүн Алла таалам дүйнөдө эле аларды өзүнүн сүйүктүү бендеси кылат деген ушул аятты түшүргөн. Эми биз бир гана орозо айында гана бир жакшы амалдарды кылып, жакшы бирөөлөргө хайыр ихсандарыбызды кылып, башка айда токтотуп койбостон, кийинки айларда дагы жыл бою ушундай жакшы амалдарды кылып, Алла тааланын сүйүктүү болушубуз керек. Алла таалам айтып атат: "Силер мага тооба келтиргиле. Я ибни Адам, куллукум тухтиуна биллайли ван нахар, ва нагфиру зунуба жамиа, фастагфируни агфир лакум" дейт. Алла таалам хадиси кудсиде айтат: "Эй бендем, сен күнү дагы күнөө кыласың, түнү дагы күнөө кыласың. Алла, бендем, сенин баардык күнөөңдү кечирүүчү менмин" дейт. "Сен менин алдымда тооба келтир" дейт. "Сени мен баардык күнөөңдү
keçirip жиберемин дейт. Бендем дейт, sen menin алдымда тоба кылыш үчүн, sen menin алдымда тодой ибадаттарды кылышың шарт эмес дейт. Sen menin алдымда тоба келтириш үчүн ушунчалык көп хайыр ихсан садакаларды кылышың дагы шарт эмес дейт. Бендем, sen menin алдымда ушунчалык күнү түнү ибадат кылып дагы тоба кылышың шарт эмес дейт. Бендем, sen menin алдымда тоба кылыш үчүн дейт, senin тилиңен чыккан бир гана сөз дейт. Аллахым, мени кечир деген гана сөзүң дейт. Жүрөктөн сен кечирим сурасаң дейт, мен де сени күнөөсүз кылып кайра кечирип жиберемин дейт. Караңыздар, Алла Таалам бизди ар убакыт, ар күнү бизди күтөт. Бендем тобасына качан келет, мен ушунун тобасын кабыл кылайын деп. Дагы бул орозонун урматына ушунда бир пайгамбарыбыз хадис айткан, орозонун ар бир түнү Алла Таалам асмандан ушундай жар салат дейт. Бар бекен дүйнөдө ушундай бенделер менен кечирим сураган, мен алардын күнөөлөрүн кечирейин. Бар бекен дүйнөдө ушундай бенделер өзүнүн муктаждыгын сураган, мен алардын муктаждыгын берейин. Бар бекен дүйнөдө ушундай бенделер менен жардам сурагандар, мен аларга жардам берейин. Бар бекен дүйнөдө ушундай адамдар өзүнө ушундай шифа үмүт кылгандар, мен алардын оорусуна шифа берейин деген деп күндө орозонун ар бир күнү ушундай бир жар салынат экен. Ошол себептен биз бардыгыбыз бул айда ушундай жакшы Алладан нерселерди сурап пайдаланып алганга Алла Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Assalamu alaikum. Дагы эле сиздер менен эфир аркылуу биздин маселебиз жүрүп атты эле, ушул Кадыр кечеси тууралуу ушундай бир жакшы дубаларды кылышыбыз керек деп. Эми бул айда биз Алла Тааланын сүйүктүүсү болушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Алла Таалам Жабрил алейхиссаламга айткандай, Жабрил, паланча адамды мен ушундай жакшы көрөм. Ал ушундай жакшы адам. Эми сен дагы ал адамды жакшы көр деп Алла Таала айтат. Эми Алла Таала баягы Жабрил алейхиссалам ошол адамды ушунчалык жакшы көрүп калат. Ушундай бир ал адамды ушундай бир дуаларына амин деп калат. Ошол учурда бүткүл Жабрил алейхиссалам бүткүл периштелерге дагы айтат. Алла Таала фаланча адам менен ушундай бир жакшы көрүп, ал адамды ушундай өзүнө ушундай сүйүктүү кылып алды. Силер дагы ага ушундай жакшы көрүп, сүйүктүү карагыла деп ушундай кылганда, алар дагы бүткүл периштелер дагы ал адамды ушундай бир жакшы көрүп калат. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, балким дейт, жер бетиндеги адамдар үчүн дагы дейт, ушундай бир сүйкүмдүү болот ал адам дейт. Жана бүткүл суунун ичиндеги, жана ушундай бир токойдогу жаныбарлардын баардыгы үчүн ал адам сүйкүмдүү болуп, алардын баардыгы ал үчүн тоба истигфар кылат дейт. Ошого булай ушундай бир Алла Тааланын алдында сүйкүмдүү болуп, ибадат кылып бере турган ай. Ошого эми мына акыркы 5 күнүбүз калды. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, иннамал амалу бинният. Ар бир амалдын сообу ниетке байланыштуу дейт. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде келет, иннамал амалу бил хаватим. Ар бир амалдын акысы аягында каралып ана берилет дейт. Мындайча айтканда, ар бир кызматчынын кызмат акысы ошол кызматына карап берилгендей, пайгамбарыбыз дагы айтып атат, ар бир ибадаттын жакшы болушу акыркы убакыттагы ибадаттарга карап анан берилет дейт. Эгерде акыркы ибадатыбыз жакшы боло турган болсо, анда биздин толук 30 күндүк орозобуздун бар жогу жакшы болуп, анын сабабы ушунчалык көп болуп берилет. Эгерде биздин акыркы туткан орозобузда ушунчалык начар болуп калса, ушундай бир кенебестерди кылып, күнөөгө барып калсак, анда биздин акыркы убактыбызга каралып, толук 30 күн убактыбыз ушундай бир күнөө менен, ушундай бир начар өттү деген өкүм чыгып калышы мүмкүн. Ошого 5 күндүк акыркы убакыттарыбыз калды. Ушул 5 күндө убактыбызда ушундай бир толук 30 күндүк орозобуз ката кемчилдиги жоюлуп, жакшы, эң жогорку даражада кабыл болушун каалай турган болсок, анда акыркы орозолорубузду ушундай жакшы тутуп беришибиз керек. Алла Тааланын алдында жакшы ибадаттар менен тутуп беришибиз керек. Жакшы сөз менен, жакшы ойлор менен ушундай тутуп беришибиз керек. Ошол себептен
бул пайгамбарыбыз айткан ар бир кызматтын кызмат акысы акырында берилет дейт. Эми ошого биздин акыркы кызматыбыздын акысы бул ушул акыркы убакыттарыбызга карап сооба берилет. Эми пайгамбарыбыз айткан эми сиздерге айт аркылуу эртең айт окуй турган күнүбүз келет. Ошол аркылуу дагы сиздерге кичине бир кабар берсек, караңыздар, исламда эки гана бир майрамыбыз бар. Биринчиси мына эртеңки 5-нде окула турган орозо айтыбыз эң чоң майрам, экинчиси Курбан айт майрамы. Эми орозо айт майрамында биз аябай жакшы майрамдарды кылышыбыз керек. Эми биз майрам десе баягындай жаман күнөө нерселерди кылбастан, жакшы ушундай бир кийимдерди кийишибиз керек. Жакшы ушундай бир даамдарды кылып, жакшы бир дасторкондорду кылып, бирөөлөрдү үйүбүзгө конокко чакырып, аларга ушундай сыймак тамактарыбызды берип, ушундай бир жакшы майрамдарды кылсак, аябай жакшы болуп майрамыбыз өтөт. Эми айт күнү негизинде пайгамбарыбыз айткан, силер ушундай бир жакшы кийингенге аракет кылгыла. Колдон келсе жаңы кийимдерди кийгиле. Эгерде силерде андай мүмкүнчүлүк болбосо, анда үйүңөрдөгү эң жакшы көргөн кийимиңер кайсы? Ошол көйнөктү таза жууп ушундай татынакай болуп кийингиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ошол күнү айт күнү эрте менен айтка барабыз. Намаздан кийин негизинде ушундай үйдө эркектер ушу эрте менен баамдат намазын окугандан кийин жуунуп, тазаланып, таарат алып, анан мешитке чыгаарда ушундай бир шириндик даамды татып, анан чыксак, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эрте менен айт намазга чыгаарда үйүнөн бир курма жеп анан чыкчу. Орозонун айтында үйдөн бир даам татып анан чыгабыз. Курбан айт убактысында эч кандай бир даам татпастан айт намазды окуп, андан келип ушундай бир шириндиктер менен даам татабыз. Ошого бул орозо айтта эрте менен кааласаңыз чай ичсеңиз деле болот, бир тамак ичсеңиз болот, курсагыңызды тойгозуп алсаңыз деле болот. Негизинде пайгамбарыбыздын сүннөтү ушундай эле, эрте менен ушундай бир курма жеп, анан айт намазга чыкчу. Ошого сиздер дагы эрте менен турганда ушундай бир намазга чейин жуунуп, тазаланып, таараттарды алыңыздар. Анан ушундай бир атир кушбуларды себиниңиздер. Ушундай бир жолдо кетип атканыңыздарда лаббайк аллахумма лаббайк деп ушундай бир такбирлерди айтып барсаңыздар болот. Өзү негизинде шарт ушундай, кайсыл жол менен айт намазга барган болсоңуз, кайтканыңызда башка жол менен кайтып келсеңиз, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү, пайгамбарыбыз ушул нерсени айткан. Себеби кайсыл жол менен сиз айтка басып барган болсоңуз, ошол жердеги алдыңыздагы, таманыңыздын астындагы таштар болобу, кайсыл нерселер, чөптөрбү, дарактарбы, кайсыл нерсе сиздерди көргөн болсо, эртең кыямат күнү ошол нерселер сиз үчүн күбө берет. Эй Аллахым, бул адамды биз ушундай айт намазга кетип атканын көргөнбүз деп, жана ошол нерселердин баардыгы сиздер үчүн тоба истигфар келтирет. Кайтып аткандагы учурдагы ошо башка жер менен өтсөңүз дагы ошол жердегилердин баардыгы эртең кыямат күнү күбө болот деген үчүн пайгамбарыбыз барганда башка жол менен, кайтканда башка жол менен деп буйруган. Ал эми биздин барып келе турган бир эле жолубуз боло турган болсо, анын эч кандай бир өзгөрүш эмеси жок. Ошол жол менен барып, ошол жол менен келсеңиз деле болот. Эч кандай ал бир зарыл нерсе эмес. Ошого сиздер айт намазга барганыңыздарда, айт намазга колдон келсе, эртерээк барыңыздар, ошол жердеги ушундай маселелерди угуңуздар, ошол жердеги кутбаны угуңуздар. Айт намазды окуш важип, жана ошол жерде айт намаз окулуп бүткөндөн кийин имам кутба окуйт. Кутба окуганда кутбаны угуш дагы важип. Ошону кутбаны угуп, дуа кылынып, андан кийин анан кайтсаңыз болот. Эми ошол айт, эртең айт деген күнү түнү Алла Таалам асмандан ушундай Жабрейил алейхиссаламды баш кылып, бүткүл рахмат периштелерди кошуп, Алла Таалам жер аламына түшүрөт. Жерге бүткүл периштелер жерге түшүп, көчө болуп кыдырат. Ар бир көчөгө болуп кеткен
периштелерге Жабрейил периште ушундай өкүм кылат. Эй периштелер дейт, силер бүгүнкү түнү кайсыл адам дуа кылып аткан болсо дуасына амин дегиле, кайсыл адам намазда кыямда турса, кайсыл адам ушундай рукудабы саждада турса, ар биринин ибадаты үчүн ушундай бир тоба истигфарды келтиргиле, таң атканга чейин ушундай алар үчүн ушундай бир жакшы каалап тилектерди айткыла деп Жабрейил алейхиссалам бүткүл периштелерге өкүм кылат. Ал периштелердин бардыгы көчө аралап ушундай ар биринин көчөлөрүндө ушундай алар үчүн тоба истигфарларды кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы хадисинде айткан, ушундай бир периштелер силер менен келип ушундай бир учурашат дегенге чейин пайгамбарыбыз айткан. Эми алардын учурашканын биз билбейбиз, сезбейбиз. Алардын биз менен учурашканы болушу мүмкүн. Ошол себептен пайгамбарыбыз ушундай айткан. Андан кийин эртең менен уже багымдаттын убактысы киргенден кийин бүткүл периштелерди Жабрейил периште чогутат дагы. Бардыгын чогутуп кайтайлы дегенде баягы периштелер сурайт: "Эй Жабрейил" дейт. "Эми" дейт, "булардын бүгүнкү түнкү ибадатына Алла Таалам эмне деген файсаланы чыгарды, эмне деген өкүм чыгарды" дегенде Жабрейил периште айтат: "Булардын 30 күндүк туткан орозосуна" дейт, "түнкүсүн окуган таравих жана нафил кылган ибадаттарына" дейт, "Алла Таалам" дейт өзүнүн ыраазылыгын өкүм кылды дейт. Жана дейт Алла Таалам алар үчүн өзүнүн кечиримдүүлүгүн берди дейт. Мындайча айтканда ал бенделерден Алла Таалам ыраазы болду дейт. Жана Алла Таалам алардын бардык күнөөлөрүн кечирди, 4 түрлүү адамдан башкасын дейт. Ошол күнү ошондой өкүм чыгат, 4 түрлүү адамдан башкасы. Анын биринчиси арака адат болуп калган адамга бүгүнкү күнү ага кечиримге өкүм чыккан жок дейт. Экинчиси ата-энени сыйлабаган, ата-энени нааразы кылган адам үчүн кечирим өкүмү чыккан жок дейт. Үчүнчүсү тууган урук менен туура эмес мамиле кылган адам үчүн дейт, чечим өкүм чыккан жок дейт, кечирим өкүмү. Андан кийинкиси төртүнчүсү көрө албас адам үчүн дейт, эч кандай бир кечирим өкүмү ага дагы чыккан жок дейт. Ушундай 4 түрлүү адамдан бизди бардыгыбызды Алла Таалам сактасын. Кимиңиздер ушундай бир келишпестиктин тууган урук менен, ата-эне менен жана ошондой жаман амалдарга жана көрө албастык ушундай бир болуп калган болсо, ушул айдын аягына чейин дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошол нерселерден тоба истигфар кылып, биз ушундай бир кечирим сурай турган болсок, иншалла орозонун аягында бардыгыбыз кечирилген бойдон Алланын алдында сүйүктүү болуп калабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадисинде айтылат: Алла Таалам дейт, ар бир туткан күнү дейт, орозонун ар бир күн сайын дейт, Алла Таалам тозоктон дейт, ушундай 1 миллиондон адамды азат кылат дейт. 30 күн ошондой кылат дейт. Акыркы күнү, 30-чу күнү, ошол күнү Алла Таалам канча адамды орозонун башынан аягына чейин канча адамды азат кылып, кечирип, жаннатка киргизген болсо, дагы ошончо акыркы күнү Алла Таалам дозоктон бенделерин чыгарып, жаннатка киргизет деп Алла Таалам өкүм чыгарат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ошого бул акыркы күндөрүбүз өтө кымбат күндөр, өтө ушундай берекелүү күндөр, өтө ушундай бир кийинки орозого чейинки келе алабызбы, ага чейин ушундай биздин мүмкүнчүлүгүбүз болобу, болбойбу, дүйнөдө барбызбы, жокпузбу, илайым Алла Таалам кийинки дагы көптөгөн орозолорду тутканга бизге насип кылган болсун. Эми ушундай бир акыркы күндөрдү биз аябай ушундай бир жакшы өткөргөнгө ниеттерди кылайык, аракеттерди кылайык. Ушул эртеңки тосо турган кадыр кечебизди аябай ушундай бир жагымдуу, ушундай бир ылайыктуу кылып тутуп бергенге амалдарды кылайык. Азыр бизде дагы бир аз суроолор келип калыптыр. Урматтуу туугандар, бизди кечиресиздер, сурооңуздарга толук экран аркылуу жооп бере албай атабыз. Сиздердин бизге келип аткан WhatsApp аркылуу келип аткан сурооңуздар биздин менен бирге биз бул телеберүүдөн кийин кайра дагы сиздер менен жооп бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы? Орозоңуз кабыл болсун. Айт башы кайсы күнү болду дейт. Мусулман эркек адамдарга чач боесо болобу дейт. Орозо айт 5 күнү белгиленди. 5 күнү орозо тутулбайт. Эртең менен үйдөн ушундай бир ширин даамды татып, айт намазга чыга бересиз, жакшынакай кийимиңиздерди кийинип алып.
5 günü belgilendi. 4 günü akırkı orozо. Musulman erkekке deyт, чач боесо болобу дейт. Чач боесо болот, бирок баягындай боек менен боегонго болбойт. Бир кына деп ушундай бир боек бар. Ошол боек менен боегонго болот. Анын ушундай ар кандай түрү бар. Ошол кына деген боек менен боесоңуз болот. Себеби берки боё азыр базарда сатылып аткан боек бул бир краска, чачыбызды боегондо ал чачыбызды боеп баягындай тышы краска болуп боелуп калышы мүмкүн. Ошондо баягы биз гусул алганда, таарат алганда ал суу өткөрбөй калышы мүмкүн. Ошол себептен ал нерсени менен боегонго шарият тыюу салат. Ал эми кына деген боек бар. Ошол кына деген боек менен боесок, адан суу өтөт, алдан анын боегу дагы чыкпайт, аябай жакшы боек. Ошо менен боесоңуздар жакшы болот. Эч кандай бул мусулманчылыкка дагы, орозогобузга дагы эч кандай бир терс таасирин бербейт. Ассаламу алейкум ажеке, менин үйлөнгөнүмө 3 жыл болду дейт. Балалуу боло албай атабыз, дуа кылып коесузбу? Рахмат дейт. Алла таалам сиздерге ушундай бир салиха перзенттерди насип кылган болсун. Негизинде бул бала бериш, кыздуу болуш, балалуу болушубуз бул Алланын тарабынан чечиле турган маселе. Алла таалам айтат, кимиңерге биз кааласак бала беребиз, кимиңерге биз кааласак кыз беребиз, кимиңерге биз кааласак бербейбиз деген ушундай Курандын аятынын маанисинде келет. Эми биз негизинде Алладан негизи үмүт кылышыбыз керек. Бирок Алла таалам берет, үмүтсүз болбошубуз керек. Алла берет, бербейт экен да деген ойдон алыс болушубуз керек. Али радиаллаху анхунун алдына бир адам келет. Алла, мен балалуу боло албай атам, эмне кылам деп ушундай бир суроо менен кайрылганда, Али радиаллаху анху айтат, тооба, истигфар кыл дейт, сен балалуу болосуң дейт. Жана ошондой эле дагы бир адам келет, ушундай жамгыр жаабай атат, эмне кылам дегенде, ага дагы айтат, тооба, истигфар кыл, Алланын алдында кечирим сура дейт. Ар бир суроосуна ушундай Али радиаллаху анху ушул тооба истигфарды айтат. Эми ошол жерде ушундай бизге деле азыркы күнү тооба истигфар кылсаңыз, динге бекем болсоңуз, Алланын өкүмүндө келсеңиз, иншалла Алла таалам сизге тез аранын ичинде ушундай бала берет. Алла таалам сиздин жолуңузду ачсын, сиз ушундай балалуу болуп кеткенге Алла таалам сиздин зуриятыңызды насип кылсын. Кадыр түн качан болот, айтып коюңузчу дейт. Кадыр түндү айтып өтүп кеттик, 31-нен 1-ине караган түнү. Бүрсү күнү кечкисин кадыр кечеси башталат, таң атканга чейин. Ассаламу алейкум. Мен намаз окуп жатканда эстеп көзүмөн жаш агып токтобойт. Эмне ичимде жинби же шайтан барбы? Ар кайсы ойлор келип адаша берем дейт. Эми намаз учурунда ушундай болуп аткан болсоңуз, сиз көңүлүңүздү Алла көрүп турат, Алла билип турат, Алла биз менен бирге деген ушундай бир сезимди ар дайым алып келишибиз керек. Негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул нерсени айткан. Намазда турганда деген Алла мени көрүп турат. Алла мени угуп турат. Алла менен бирге деген ой менен силер намаз окугула деген. Ошол учурда силердин оюңар башка жака кетпейт. Жана шайтан силерге эч кандай бир жаман ойду сала албайт деп айткан. Жок дегенде деген намазда турганда деген башында баштап атканда ушул сезимди алып келгиле деген. Андан кийин ортосунда алып келгиле деген. Андан кийин аягында, жок дегенде бир намазда 3 жолу ушундай сезим болсун деген. Ушундай сезимдер келе турган болсо, иншалла жанагы окшогон шайтан жиндердин бизге ушундай васваса салган нерселеринен алыс болобуз. Ошого биринчи намаз баштаганыңызда биз Алла сен көрүп турасың, сен билип турасың, сен биз менен бирге деген ушундай бир сезимди коюңуз. Анан ошондо баягындай сизге шайтандардын ушундай азгырыгы, ушундай бир васвасасын сала албайт. Саламатсызбы дейт. Биздин никебиз 2 балалуу болгондон кийин кылынган дейт.
Бирок никебизди молда эмес табып кыйган, эч нерсе болбойбу дейт. Эгерде 2 жылдан кийин балалуу болуп, анан никеңиз кыйылган болсо, эми тоба истигфар кылыңыздар. Андан кийин нике кыйып коюшуңуздар керек. Эгерде 2 жылга чейин балалуу болгонго чейин молда эмес, ушундай бир табып никеңиздерди кыйган болсо дагы, бул никеңиздер нике болуп эсептелинет. Нике болуш үчүн 3 шарты бар. Ошол кыздын махары чечилиши, мындайча айтканда кыздын акысы. Андан кийин күбөлөрдүн болушу, жок дегенде 2 адам, 2 эркек адам болушу шарт. Эгерде аял боло турган болсо, 2 аял 1 эркек болушу шарт. Жалаң аял боло турган болсо, анда 4 аял болушу шарт. Бул экинчиси. Андан кийин үчүнчүсү бири-бирине макулдугун бериш шарт. Эгерде бул молдо болбой эле, жөнөкөй бир адам деле ушундай күбөлөр менен бири-бирине макулдугун алып бере турган болсо, анда нике болот. Эми жанагы табып ушундай жол менен сиздердин никеңиздерди кыйган болсо, анда никеңиздер бар. Бала тууралуу сиздердин эч кандай бир жаман оюңуздар кетпесин. Иншалла балда өзүнүн жайында баардыгы жакшы, эч кандай бир жаман ойдо болбосун. Алла Таалам баардыгыңыздарга ушуну жеңил кылсын. Ассаламу алейкум. Кадыр түндү саат канчага чейин кармаш керек дейт. Кадыр күндүнүн убактысы эрте мененки ооз жапканга чейин. Ооз жапканга чейин кадыр кечесинин убактысы болуп эсептелинет. Кечки асирден баштап эрте мененки ооз жапканга чейин. Азыр күндө бизде 3:40 ооз жабылып атат. Ошого чейин кадыр кечеси болот. Ошого чейин кадыр кечесинде кенен ибадаттарды кылып, амалдарды кылсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Биз кадыр түндү 26 түндө календар боюнча негизги канчасында болот? Орозоңуз кабыл болсун дейт. Кадыр түн бул негизинде азыркы күндө бизде 27 деп белгиленип калган. Мен башында дагы сиздерге айтып өттүм. Негизинде так санды пайгамбарыбыз издегиле деген. Так санды издегиле деген. Бул акыркы 10 күндүн так саны 21, 23, 25, 27, 29. Эртеге кечкисинен уже 27 күн болуп эсептелинет. Ошол 31-нен 1-ине караган түн. Эртеге 31, эртеге кеч кадыр кечесин баштайсыз, ооз жапканга чейин уланат. 31-нен 1-ине караган түн. Ошол кече. Андан кийинкиси 29 түн болот. Bir gün turup andan keyinki gün болуп эсептелинет. Ошондо 1000 айлык сооп бизге айтылат. Андан кийин дагы бул кадыр кечесинде ушундай бир мечиттерде биз үчүн ушундай жакшы баяндар, жакшы ушундай маселелер болот. Ошого барып, угуп, ошого амал кылсаңыздар сиздерге аябай жакшы. Саламатсызбы? Мен Озо кармап атам. Орозонун 20-күнү менин боюмда бар экенин билдим. Орозону улантып кармап атам, күнөөгө батпаймынбы дейт. Эгерде 20 күндөн кийин билген болсоңуз, эгерде сизге бир ушундай бир кыйынчылык болбосо, кармай берсеңиз болот. Эгерде кыйналсаңыз, анда ачып алсаңыз болот, уруксат берет, бирок кайра кийин казасын кармап бересиз. Эгерде кыйналбасаңыз, азыр 20 күн болду билгенгениңизге 1 ай болуптур мисалы. Эгерде кыйналбасаңыз, улантып 5 күн тутуп коюңуз. Эгерде кыйнала турган болсоңуз, анда ачып алсаңыз болот, кайра казасын кармап бересиз. Эч кандай күнөө болбойт. Ассаламу алейкум. Мен 15 жаштамын дейт. Мен Куран же калима келтирип, тасбих тартып, жана башка нерселерди кылсам, башым ооруп, уйкум келип жаман балеле боло берем дейт. Эми бул бир баягындай биздин өзүбүздүн ушул табиятыбыздын каалабаганынын себебинен бир жалкоолуктун айынан дагы болот. Жалкоо болгон адамга ар кандай уйку басат. Жана ошондой эле бир жалкоо болгондун себебинен бир ошол нерсени окугубуз келбейт. Ушундай бир шылтоолордун табылганынын себебинен эле
бизге ошондой бир табиятыбызды бир өзгөчөлүк нерсени байкагансыз беребиз. Негизинде бул биздин биринчи бир жалкоолук, экинчиси бир шайтандын бизге салган бир ушундай бир васваса азгырыгы болуп эсептелинет. Ошого сиз күндө эртең менен аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген ушул сөздү, дуаны эртең менен 11 жолу, кечинде 11 жолу окуңуз. Иншалла Куранды жакшы ибадатка бекем болосуз. Шайтан эч качан сизге азгырып, сизге бир эмесин бере албайт. Жана ошондой эле Ассаламу алейкум, суром төмөндөгүчө төрөбөгөн аял бейишке кирбейт дейт. Мен күйөөмдүн айынан төрөбөй жүрөм. Ошол үчүн мен дозокко түшөмбү? Суроомо жооп берип коюңузчу сураныч дейт. Бул сиздин төрөшүңүз, төрөбөшүңүз бул Алланын тарабынан бериле турган нерсе. Башында деле айтып кеттим, Алла Таала айтып атат, биз кааласак беребиз, кааласак бербейбиз. Кааласак бала беребиз, кааласак кыз беребиз деп атат. Бул Алланын тарабынан эме бериле турган нерсе. Сулайман алейхиссаламдын аялдары, аларга бардыгы төрөгөн жок. Иншалла бардыгы жаннатка кирет. Эмес иншалла бул төрөгөндүн себебинен сиз эч кандай бир тозокко кетпейсиз. Албетте Алланын өкүмүн аткарыңыз, күйөөңүздү сыйлаңыз, урматтаңыз, бир келишимге келишиңиздер. Иншалла жакшы болуп кетет. Эч кандай бул нерседе күнөө жок. Ассаламу алейкум, менин бир туугандарым орозодо дагы арак ичип жүрүшөт дейт. Аларга дуа кылып коюңузчу дейт. Алла Таалам ошол туугандарыбызды дагы ошондой бир жаман нерседен чыгып, жакшы Алланын сүйүктүү бендеси болгонго аларды дагы Алла Таалам насип кылсын. Ушул орозонун айынын себебинен дагы Алла Таалам аларды жакшы ийгиликтерге жетишкенге Алла Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мени албарсы көп басат, ал жөнүндө кенен жалпы маалымат берип кетесизби? Чоң рахмат сизге дейт. Албарсы бул баягы шайтан жиндердин бизге болгон азгырыгы. Ошон үчүн ар дайым биз тайрат менен жүрсөк жакшы болот. Жана намаз окушубуз керек, Алланын алдында ибадаттарды кылышыбыз керек. Ошондо бизден албарсылар эч кандай жолой албайт. Эртең менен кечки дуаларды окушубуз керек, эч кандай биздеги албарсты баса албайт. Үйүбүздө отуруп намаз окушубуз керек, албарсты баса албайт. Биз ошо окшогон амалдарды кылбайбыз, андан баягындай өзүбүздүн жаман кылыктарды кылабыз, анда албетте албарсты басышы мүмкүн. Ошондой жин шайтандарды бизге ар кандай жаман ойлорду, жаман васвасаларды салышы мүмкүн. Ошон үчүн сиз ар дайым намаз окуңуз, таарат менен жүрүңүз, жакшы тоба истигфарларды кылыңыз. Жана эртең менен кечинде 11 жолудан аузу биллахи минаш шайтанир ражимди окуңуз. Акыркы 3 сүрө кул хуаллаху ахад, кул аузу бил фалак, кул аузу бираббин насты окуңуз, иншалла эч кандай сизге албарсты баспайт. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге келген убакыт берилген убакыт чегине жетти. Эми баардыгыңыздар менен ушу коштошо турган убакыт келди. Баардыгыңыздар ушул ыйык орозо айында ушундай бир жакшы ибадаттарды кылыңыздар. Алла Таалам сиздердин үйүңүздөргө береке берсин. Кимдер кайсыл кандай жакшы кажеттери болгон болсо, Алла Таалам ошолордун кажеттерин берсин, зарыл нерселерин Алла Таалам чечип берсин, ооруларга шифа берсин. Кылган жакшылыктарын Алла Таалам ушул айда канчалаган туугандарыбыздын кылган жакшылыктарын кабыл кылсын. Эми эртеңки келип аткан кадыр кечебизди жакшы өткөргөнгө, ушундай жакшы ниеттерди кылып, бекем камданып, жакшы амалдарды кылганга даярданайык. Баардыгыңыздардын туткан орозуңуздар кабыл болсун. Жана акыркы окуган айт намазыңыздарды дагы Алла Таалам кабыл кылсын. Алла Таалам ушул айдын берекесинен Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге, жана ошондой эле канчалаган туугандарыбызга ушул айдын берекесинен бизге көптөгөн жакшылыктарды жазсын. Ар кандай бала кырсык афаттардан Кыргызстаныбызды сактасын. Ошого иншалла ушул орозодо дагы канчалаган жакшы ой тилек максаттарыбыз бар. Алла Таалам баардыгыбыздын ой тилек максаттарыбызды кабыл кылып, ошол нерсени ишке ашырсын. Алла Таалам кабыл кылсын. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин.